Саламатсыздарбы урматтуу менин YouTube көрүүчүлөрүм. Көчө күнү 6 ноябрда кечки саат 9-та Instagram'dan жана Telegram каналдан түз эфир өткөрдүк да. Ал түз эфирдин темасы өзүңүздөр билгендей максатты так коюу, жанагы ойдогу чектөөлөрдөн арылып, доходту көбөйтүү деген тема болду да. Анан көп биздин кардарлар Россиядан Instagram'га кире албай, кээ бирөөсү Telegram каналды жакшы түшүнбөй калгандыктан YouTube каналдан дагы түз эфир өткөргөндү туура чечтим. Анда эмесе бул капталда жанагы керектүү слайдтарды көрсөтүп турам. Бүгүн сиздерге ушул видеонун аягына чейин көрсөңүздөр жакшы бир сонун жаңылыктарым бар, жана белектерим бар да. Ошондуктан ар бириңиздер отуруп алып, шашпай, колуңуздарга тетрадь ручканы кармап, даяр болуп сабакты окуңуздар. Аягында жакшы бир белектер боюнча жаңылыктарымды айтам. Негизи эле ар бирибиз совет доорунун балдарыбыз да. Эмнеге дегенде совет доору менен азыркы капиталисттик өлкөнүн замандын закондору, жашоо өтө эле асман менен жер такыр бөлөкчө. Биз болсо жаңы заманбап капиталисттик жашоодо мурунку социалисттик өлкөнүн мыйзамдары менен, психологиясы менен, менталитети менен өтө кыйналып атабыз да. Ошону мен сиздерге дааналап көрсөтүүнү туура көрдүм. Өзүңүздөр көргөндөй, негизи эле азыркы дүйнөнү карасак, жанагыл бай менен карапайым адамдардын жана орто бөлүктөгү адамдар бул өтө мындай разница чоң болуп атат да. Бир гана 1% адам өтө сверхбогатый деп коет экен да. Булар миллиардерлер, долларовый миллиардерлер да. Негизи эле 1 миллиард доллар кандай болот десеңиздер, өзүңүздөр таң каласыздар. Интернеттен 1 миллиард канча салмак деп өзүңүздөр изилдеп көрсөңүз болот. Андан сырткары 15% адамдар өтө состоятельный адамдар экен да. 15% адам состоятельный адамдардын колунда, 89% бүт акчалар ошолордун колунда экен. Булар миллиардка жетейин деп калган долларовый миллионерлер да. Андан сырткары 84 адам, 84% дүйнө жүзүндө адамдар карапайым адам болушат экен. Булар айдан айга иштешип, же болбосо кичинекей жеке ишкер болуп, булардын акчасы айдын аягына чейин жетет экен. Акча болуш үчүн булар дайыма иштеш керек экен да. Бир гана Кыргызстанда эмес, бир гана Россияда эмес, дүйнө жүзүндө ушундай айырмалар бар экен. Ушуну көрүп алып эле өтө таң калдым да, анан эмнеге деп ойлогом. Эмнеге мисалы үчүн кээ бир долларовый миллионерлер, миллиардерлер керек болсо университетти бүткөн эмес, андан сырткары колунда капитал деле жок болчу. Булар өзүнүн кандайдыр бир Кудай берген табигый талантын колдонуп, убакыт, көңүл, энергияны бир багытка туура алып барган үчүн, анан аракет кылып именно ошол багытка фокус койгон үчүн чоң бир ийгиликтерге жетишти да. Мен изилдей баштадым да, кантип карапайым адам деле колунда көп акча жок болсо деле чоң ийгиликтерге жете алат. Ушул вопрос мени аябай кызыктырды. Ошентип карасам, көрсө ар бир нерсе эки жолу жаралат экен. Мисалы үчүн бир любой эле предметти алалы, мына мисалы үчүн колумда калем сапта, бул калем сап деле биринчи бирөөнүн оюнан жаралган. Эң биринчи элдер билесиздер да, жана үңкүрдө ташты чегип, бир кандайдыр бир жазууларды калтырып келген. Андан кийин ар кандай ыкма менен өзүнүн оюн, же болбосо эмнени айткысы келип атат, же кийинки урпактарга кандай бир ойду жеткизиш керек, ар кайсы нерсе менен жазып көрүшкөн да. Мына мисалы үчүн жанагыл бир ак кездемеге чоктун гүлү болот го, мына таякты күйгүзүп туруп анан өчүрүп койсо кадимкидей эле көмүр болуп калат да, древесный уголь деп коет. Ошентип ак кездемеге жанагы көмүр менен жазышкан. Ошентип келатып анан бирөөнүн оюна келди да, мен болсо адамдын колун кирдетпей, моундай эле жыгачтын ичине ошол көмүрдү киргизип койсом калем сап болуп калат экен деп бирөөнүн оюна келди да.
Ошентип ар бир нерсени алалы, ушул эле телефон, интернет сиз көрүп атасыздар, сиз жашап аткан үй эң биринчи бул бирөөнүн оюнда жаралган. Андан кийин анан реалдуу жашоого келет экен да. Ошон үчүн сиздердин азыркы абалыңыз деле бул сиздин оюңуздан жаралып келген жашоо болуп атат. Ар бир адам эгерде мындай туура ойлонуп көрсө, бир кандай жашап аткан абалыңыз, финансовый абалыңыз, үй бүлөлүк социалдык абалыңыз, өзүңүздүн кадыр баркыңыз бул сиздин результатыңыз. Ушу менен сиздер макулсуздарбы? Эгер туура макулмун десеңиздер, комментарийге +10 деп жазып коюңуздар. Мен изилдеп жүрүп бир китептен моундай схеманы көрүп калдым да. Ар бир адамдын азыркы абалы результат болот экен. Бул результатка аны эмне алып келет экен? Кыймыл аракет алып келет экен да. Бул менен биз баарыбыз макул болобуз. Эгер адам кыймыл аракет кылбаса, эч кандай результат болбойт да. Эгерде сиз кандайдыр бир жакпаган абалга келсеңиз, значит туура эмес кыймыл аракет кылып атып, ушул абалга келип калдыңыз да. Ал кыймыл аракет эмне жаратат? Аны каалоо жаратат, же болбосо муктаждык жаратат да. Ошол аркылуу ушул нерсени каалап атам, ушул нерсеге жетем, же болбосо ушул муктаждыгымды жабышым керек деп атып, сиз каалоонун аркасынан кыймыл аракет жасайт экенсиз да. Андан кийин дагы суроо пайда болуп атат. Ошол каалоо же болбосо мукташтык эмненин аркасынан келип атат? Бул биздин оюбуздун аркабыздан келет экен да. Мисалы үчүн дүйнө жүзүндө 7 миллиардтан ашык адам болсо, ошол ар бир адамдын ою ар башкача да. Бирөө мисалы үчүн BMW каалап атат, экинчиси үйүмдө бир мындай 7 шээрилик тамак аш болсо деп ошону каалап атат. Үчүнчүсү ушул адамды мен сүйүп атам, ошонун колун сурап үйлөнсөм деп ошону каалап атат да. Иши кылып 7 миллиард адам болсо, ар биринин каалоосу ар кандай болуп атат, ой жүгүртүүсү дагы ар кандай болуп атат. Анан мен ойлонуп көрдүм, бул ойду дагы бир нерсе жаратат да. Эмнеге ар бирибиздин оюбуз ар башка болуп келип атат? Бардыгыбыз эле адамбыз, бардыгыбыз эле бир коомдо жашап атабыз, бирок оюбуз ушунчалык өзгөчө болуп, башкалардыкына караганда өзгөрүлүп турат да. Жакшылап ойлонуп жүрүп, 14-15 жашымда Андре Моруа деген жазуучунун эссеси колума тийип калды да. Андре Моруа деген французский писатель, ал 90 жашында жаш жигитке ачык кат деген эссе жазып кетиптир. Ошол эсседе айтып атат да, бул жашоо нейтралдуу, ал жакшы да эмес, жаман да эмес. Сиз ал жашоону өзүңүздүн көз карашыңыз аркылуу карап атасыз деп айтат да. Анан мен чын эле ойлонуп көрдүм да, чын эле көз карашыбыз аркылуу карап атабыз. Бул көз караш кантип калыптанып калып атат, аны эмне жаратат деп дагы ой жүгүртүп изилдеп көрүп, анан кийинки ой жүгүртүүгө, кийинки бир жыйынтыкка келдим. Мына бул жашоо нейтралдуу, бирок аны өзүбүздүн көз карашыбыз аркылуу бул дүйнөнү карап атабыз да. Ал көз караш биздин көзүбүзгө жана линза, очки кийип алгандай эле. Биз ошол көз караш очкибизди кийебиз дагы, ошол очки аркылуу дүйнө жүзүн жана башка адамдарды карайт экенбиз да. Ошол мына мисалы үчүн жаңы төрөлгөн адам болсо, кичинекей ымыркай төрөлдү да, анын эч кандай көз карашы жок. Анын бир гана инстинкттери бар, курсак ачты, ыйлады, сүт алды, ошентип мемире уктайт да. Анан жанагыл мээдеги нейрондор бар да, биздин мээбиз 100 миллиард нейронный клеткалардан турат. Анан ар бир ой, ар бир образ, кыймыл аракет, ой, ошонун баары жанагыл нейрондордун бири-бири менен биригип атып, синапс болот экен да, нейронный связь пайда болот экен. Ошентип атып, анан ата-энесинин көз караш аркылуу бул дүйнөнү тааный баштайт экен. Ата-энеси муну жакшы дейт, муну жаман дейт, муну ал дейт, муну алба дейт, муну же дейт, муну жебе дейт, аны тийбе, андай баспа дейт, мындай сүйлөбө дейт, мындай сүйлө дейт. Ошентип атып, ата-энесинин программасы, ата-энесинин бул жашоодо способ выживания деп коет да, ошол программасы баласына түшөт экен. Ошентип түшөт экен дагы, ата-энесинин көз караш аркылуу дүйнөнү тааный баштайт экен. Андан кийин ошол этап учурунда бала бакчага барат, анан кийин мектепке барат да.
ошол эле бала бакчадан жана мектептен билим алат. Ошентип билим алып атып, жанагыл кыска көз карашы дагы кеңейе баштайт да. Ошол көз караш кеңейген сайын жанагы нейтралдуу дүйнөнү көбүрөөк өзүнө камтый баштайт экен да. Канчалык көз караш кеңейсе, ошончолук бул объективдүү жашоону мындай туура көрө баштайт экен. Ошентип айлана чөйрөсү да пайда болот. Бала бакчадан башка балдар, кыздар, мектептен башка окуучулар, мугалимдер, ошолордун дагы таасири тие баштайт экен да. Алардын көз карашы, алардын кылык жоругу, сүйлөгөн сөзү, өзүн алып жүрүүсү, ошонун баары жанагыл картина мира деп коет, көз караш. Ошону дагы кеңейте баштайт экен. Андан кийин ошол эле бала же кыз жана мектепте, бала бакчада жүргөндө, мектепте окуп жүргөндө өзүнүн тажрыйбасын пайда болот экен да. Мисал үчүн балдарга ата энеси айтат да, сен тыкаан жүр, аябай жакшы оку, ошондо кыздар аркаңан чуркайт деп айтат да. Мектепке барса көрсө кыздар жанагы бир аз хулиган, чалыш, лидер балдарды жакшы көрөт экен да. Анан көрсө жашоо мындай экен, мен лидер болушум керек экен деп өзүнө мындай көңүл бурдуртуп бир нерсеге аракет кыла баштайт. Эгерде сиз бизнес боюнча университеттен сабак алсаңыз, мугалимдер көп эле тигил Coca-Cola'нын тарыхын айтат, Microsoft'ун тарыхын айтат. Бирок ошол мугалимдер өздөрү бизнес кылган эмес да. Ошон үчүн алардын сөзүн, билимин пайдаланып, реалдуу жашоодо сиздер бизнес кыла албайсыздар. Эмнеге дегенде ал мугалимдер өзүнүн тажрыйбасы жок, бизнес тажрыйбасы жок да. Ошондуктан сизге кадимкидей бизнес кылыш кыйын болот. Өзүңүздөр бизнес баштайм, жеке ишкерлик баштайм деп кулайсыңар да. Кулайсыңар, кайра турушуңар керек. Ошо кулаган сайын тажрыйба топтойсуңар. Анан акты ак, караны кара деп ошол дүйнөнү тааный баштап, жанагыл объективдүү дүйнөнү дагы көбүрөөк камтый баштайсыңар. Анткени көз карашыңар дагы кеңейе баштайт да. Андан сырткары дагы бир таасир берүүчү нерсе бул саякат. Анткени бир баланы алалы, ал кандайдыр бир кичинекей эле айылда чоңоюп, тарбия алып, билим алып, ошо айлана чөйрөсү, ата энеси жана башка айылдаштары да. Бирок ал шаар кандай болот, аерде элдер кандай жашайт, алар өзүн кантип алып жүрөт, ошону көрө албайт. Анан Бишкек шаарын алып барып койсо, көрсө ушундай экен деп, жана кыска көз карашы дагы кеңейе түшөт да. Анан кой сен Бишкекте эле жүрө бербей, бар Дубайга барып кел деп, Дубайга бир ай жашатып койсо, көз карашы дагы кеңейе түшөт да. Кантип эле кумдун үстүнө өсүмдүктөрдү өстүрүп, ушундай небоскребторду куруп салды деп, ушунчалык таң калып, жанагы көз карашы кеңейе берет. Ошондуктан канчалык көп саякаттасаңар, өзүңүздөргө эле аябай чоң пайда аласыз. Жана Далай Лама деген бар, ошол мынтип айткан: бир жылда хотя бы бир жолу сен мурун басып көрбөгөн жака барып, кадимкидей ошонун таасирин, алардын маданиятын өзүңө сиңирип ал деп айткан да. Ошондуктан ар бирибизге саякат жана көз карашты кеңейтүүгө жардам берет экен. Ошентип мен сиздерге 5 нерсени айттым да. Тарбия, билим алуу, айлана чөйрө, тажрыйба жана саякат. Ушул 5 нерсени жашоодо көбөйтсө, ошончолук көз караш кеңейет экен. Эми ушул эң биздин базабыз болгон көз караш жөнүндө жакшы түшүнүп алдыңыздар. Эми как раз жанагы финансылык картина мира деп коет, финансовая программа деп коет. Ошол ата энеңердин финансага болгон, акчага болгон көз карашы сизге өтүп кетет экен да, автоматтуу түрдөчү. Анткени ата энеңиз бир айлык алчы да, мисал үчүн 20 000 сом алса, ошол 20 000 сомду кантип колдонот, кандай азык түлүк алат, кандай расход кылат, кандай кийим кече аласыңар, кайсы жака барасыңар, ошонун баары сизге программа сыяктуу калыптанат экен дагы. Кийин сиз деле примерно ошондой акча табасыз да. Мисал үчүн ата энеңиз мурун 20 000 тапса, азыр сиз 50-60 000 сомго чейин тапсаңыз, ошол ата энеңиздин тапкан акчасына эле барабар да, с учетом инфляции. Сиз деле ошондой азык түлүк аласыз, сиз деле ошондой кийинесиз, сиз деле примерно алар барган жерге барасыз да. Анткени жанагы көз караш, финансыга болгон көз караш калыптанган болот.
ата энеңиз эмнеге мисалы үчүн бай албай жүрөт, сиз дагы бай албай жүрөсүз. Анткени сиздер азыркы капиталисттик жашоодо мурунку совет доорунан калып калган көз караш менен жүрөсүздөр да. Азыр мен сизге социалисттик көз караш менен азыркы капиталисттик көз карашты, акчага жана байлыкка болгон көз карашты көрсөтүп берейин. Мына мисал үчүн жөнөкөй эле мисал. Советтик көз карашта бай болгон жаман. Эмнеге бай болгон жаман? Именно ошол байларды кулатып, кулакка тартып, Сибирге айдап, атып, өлтүрүп, ошонун ордуна, ошо байлардын ордуна советтик доору келген да. Советтик доорунда өзүңүздөр билесиздер, байлар жаман, акча жаман нерсе. Ошон үчүн бай болсоң эле атып кетичи, же болбосо Сибирге айдап ийчи, байлыгыңды тартып алчы да. Ошон үчүн биздин 70 жыл бою мээбиз, подсознание, сознание, бүт маданиятыбыз сугарылганда бай болгон жаман деген нерсе аябай калыптанып калган. Мен өзүмдүн эле таятамды алайын. Менин таятам аябай начальник, чоң бухгалтер болгон. Өзүңүздөр билесиздер, совет доорунда көп жанагыл бийликтин баарын, бийлик орундарын баарын орустар башкарчы да. Анан кыргыздар бир аз эле башын көтөрсө, ал жанагы түрмөгө отурчу, же расстрел болчу, же болбосо Сибирге айдалчу. Ошентип менин таятам байыгандан өтө коркчу да. Ага деген кошомат кылып, взятка койлорун айдап келишчи, акча сунуштачы, бирок бир дагы эч кимден эч нерсе алган жок да. Сен эмне мен өлүмүмдү каалайсыңбы, турнары деп туруп кууп чыкчы. Ошентип коросунда болгон 15 кой болчу, ошол 15 койду көбөйтчү эмес да, анткени коркчу. Анткени үй бүлөсү чоң, 10 баласы бар, ошолорду багыш керек. Ошон үчүн лишний байыганда да коркот, бирок жетпей калат деп да коркот да. Анан строгий экономия болчу. Жазга чейин жетпей калат, кыштан чыкпай калабыз, эмки айга чейин жетпей калат, экономдогула деп аябай ошол аң сезим балдарына бүт өткөн да. Анан менин бүт эле ошол чоң туугандарымдын баары эле айлыкка иштейт, бирөө дагы мындай байыган жок. Эмнеге байыган жок? Сиздер өзүңүздөр жакшы түшүндүңүздөр да. Анткени жанагыл аталарынын ою, аларга берген тарбиясынын баары бай болбош керек, экономдош керек деген көз караш менен чоңойгон да. Азыркы капиталисттик өлкөдө бай болгон жакшы деп түшүнүп атабыз. Азыркы капиталисттик өлкөдө болсо, капиталисттик заманда болсо, акчаны биз ресурс катары көрүшүбүз керек да. Акчаны энергия катары көрүшүбүз керек. Акчаны биз эркиндиктин ажыратылгыс булагы деп көрүшүбүз керек да. Эмнеге дегенде акчаңыз болсо, акчаңыз кенен болсо, бүт өзүңүз каалаган нерселерди сатып алып, жанагыл сиз каалаган, сиз кыялданган максатыңызга бул ресурс аркылуу оңоюраак жетесиз да. Эгер акчаңыз жок болсо деле жетесиз, бирок өтө мындай оорураак болот да. Ошондуктан акча эң биринчиден бул ресурс. Анан мурунку учурда айтышчы, акча колдун кири деп айтчы да. Акча колдун кири эмес. Эмнеге дегенде, акча бул өзүңүздөр көрүп атасыздар, бул инструмент. Бул инструментти пайдаланып биз өзүбүздүн максаттарыбызга жетебиз, өзүбүздүн жашообузга мындай керектүү нерселерди алабыз. Мисалы үчүн сизди мыкталып тигил балка менен как десе, сиздин колуңузда балка жок. Жанагыл акча сизге балка болуп берет да. Ошон үчүн муну инструмент катары караш керек. Акчаны кумир тутуп албаш керек. Там акча болбосо мен жашоом болбой калат деп ойлобош керек. Акча бир гана инструмент. Ошондуктан өзүңүздүн оюңузду акчага болгон көз карашты түздөшүңүз керек да. Сиз качан гана акчаны инструмент катары, эркиндиктин ажыратылгыс дагы бир бөлүгү деп карасаңыздар, ошончолук өзүңүздөргө акча табуу дагы оңой болот да.